Өзбекстандык бул ырчын ныры ушунчалык хит болуп кетти. Санданам, манданам, умданам, бумданам. Ассалому алейкум мекендештер, амансыздарбы? Мен кечегинде Инстаграмга кирсем, Ютубка кирсем, ТикТокко кирсем, даже WhatsApp статус көрсөм, ушул ырчынын ушул ырлары жайнап атат да. Даже баягы Ыдырыс Саков деген биздин журналист блогер агабыз бар. Ал дагы өзүнүн каналына киргизип коюптур. Ал жактан да көрдүм. Анан Инстаграмга кирем, ректен чыгып калат. Анан кызыгып көрдүм бул ыргачы. Кандай деген ыр бүт жакта жүрөт. Даже биздин кыргыз мекендештерибиз да кууп жүрөт. Сторияларына коюп. Анан нөлдөн баштап угуп көрдүм бул ырды. Чындыгында өтө маанилүү, маани магызы терең ыр экен да. Кыргызча которгондо Сыгылва деген ыр экен да. Машхур Мухаммад деген агабыздын ыры экен, Өзбекстандын ырчысы. Бул ыр азыркы учурда ушунчалык хит болуп атат. Негизи ырлар чыккандан кийин 1 ай, 2 айда элге тарайт да. Ал эми бул ыр чыгышы менен бир күндө миллион просмотр алып, уже жайылып кетти да. Бул ыр эмне үчүн хит болду деп мындай өзүм анализ кылдым да. Кандай, кайсыл жерлеринде кандай секрети бар экен депчи. Көрсө бул ыр Сыгылба. Азыркы учурда элдердин 100% дебейин, 80-90%-inde өзлөрүнүн түйшүгү бар, проблемалары бар, депрессияда жүрөт, кээ бирлеринин кредити бар, кээ бирлеринин карзы бар, кээ бирлери турмуштан сынган, кээ бирлери жашоосу болбой ажырашкан, кээ бирлери мигрант болуп бул жакта жүрөктөрү сыгылып жүрөт. Эми ар бир инсанда проблема бар да, сизде да бар, менде да бар. Ушул проблемасы бар инсандарга бул ыр өтө чоң мотивация болуп да көрсөчү. Бул ырда мындай сөздөр бар да: Сыгылба досум. Эгерде башыңа түйшүк түшсө, элдерден эмес, жараткандан сура. Бул дүйнө сенден дагы калат, менден дагы калат, тигиден дагы калат, булдан дагы калат. Бул дүйнө өтөт, кетет деген мындай мотивационный сөздөр бар да. Эми ушул ырды азыр мен бул жака коеюн десем, авторский правосы бар, ошон үчүн кое албайм да. Өзүңүз да бир угуп, анализ жүгүртүп койсоңуздар сөздөрүнөчү. Ушундай жакшы маанилүү сөздөр жазыптыр. Өзү жазыптыр, сөзүн да улбом дагы. Интернетте көрүп калдым, бул ырчы эми ушундай экен азыркы заманчы. Бул ырчыны чындыгында убагында эч ким токоткон эмес экен да. Бул ырчы ар кандай конкурстарга катышкан, ар кандай проекттерге катышкан, бирок токоткон эмес да. Man duet etmeyeyim to'g'risi. Man duet kuylamayman. Ana. Mani o'zimni prinsiplarim bor. Man duet kuylamayman, hali berimda bu. Shimidu, mashhurdek Rahimjon, oltin ko'llik. Akchilarchi bu? Aha. Mendagi joyim to'lib qoldi. Menga hozir bitta joyim bor. Unga o'zim o'ylagan, o'zim kutayotgan formatdagi xonandam bor. O'shani kutyapman men. Shu chiqdi bo'lsam. Bitta gap bor, eskilardan qolgan, nasib bo'lgani bo'ladi. Kimga, qachon, qayerda, qanday nasib bo'lsa, shunday bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan hech qanaqa xafa bo'lish yo'q. Demak, bugun shunday bo'lish kerak bo'lgan ekan, shunday bo'ldi. Hech qanaqangi haligi sizlarga e'tirozim yo'q. Chunki e'tiroz qiladigan yoshga yetib borganim yo'q hali sizlarga. Xudo xolasa bir 10 yillardan keyin gaplashamiz. Ho'p, do'stlarim, sizlarga holing parishon. Бул ырчыны азыркы учурда эл көтөрүп койду. Эл ушунчалык көтөрүп койду, даражасын бийик кылып койду Аллачы. 20 жылдан бери ушул сахнада жүрөт экен да. Вот сабырдын түбү саралтын деген ушул болсо керек. Бизде макал барбы? 20 жылдан бери чындыгында мен бул ырчыны тааныбайт экенмин да. Ырдап жүрөт, бирок элге анчалык таанымал болгон эми анчалык даражада эмес да. Бир ыр чыгарды, эми бул Алладан берген, буга мен белек деп ойлойм да. Ушунча кыйналды, аракет кылды, бир ыры менен дүңдөп кетти да. Ал эми бул ырчы ошол Голос деген Өзбекстанда проект барган, мындай ырдаган, бирок эч ким мындай деп баскан эмес да. Негизи бул ырчы ал жака баягы Голоско өзүнүн интервьюсунда көрдүм, катышуучу болуп барган эмес экен. Жөн эле сюрприз болуп барган экен. Азыр мен чыгып ырдасам, могу жюрилер менин баардык тааныштарым. Бардыгы мага менин голосумду таанып, "О,
Машкурбек келип тур го деп неме кылса болгон, ошол эле менин максатым болчу. Мени чакырышкан жака сюрприз кылып, ийгилик ишиңерге деп мен жөн чыгып кетем деген болчумун. Бирок мага өтө чоң сюрприз болду. Бир дагы ошол өзүм таанып жүргөн эле ырчылар, жюрилер мени анда карабай койду. Ошол жагы мага бир аз обидно болду деген жок, мындай действительно обидно болсо керек, мындай бир аз мага башкача болду дейт да. Ошол туугандар, эми бул жерде айткым келет да, Алла Таала кимдин даражасын көтөрсө, аны эч ким түшүрө албайт. Кимдин даражасын түшүрсө, аны эч ким көтөрө албайт. Мына пример. Эми бул ырчага ийгилик каалайбыз. Мындан дагы жакшы ырлар чыгарып жүрө бериңиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Сиздин ырларыңызды вот Кыргызстанда дагы угуп атабыз. Анткени сөздөрдүн мааниси, маңызы өтө терең. Мотивацион ыр экен. Бар болуңуз, эгерде бул видеону көрүп аткан болсоңуз, жана өзүңүз айткандай газын басыңыз.